Ес алып беш таш таластан, кел атып жолдон адашкам. Мураталы Күреңкеевке келип, ошондо ырдап берип, экзаменден өтүп, анан инструмент жетишин керек, анан андай мындай деп. Ошондо бир аябай ыза болгом да, ошондо бир аябай ыза болуп, аракет кылганым дагы өзүм үчүн, эс эле кылбай койсом деп өзүм үчүн да, жаркылдап жүргөнгө эле баягы адам өзүн таштабай. Эми Кудайдын жаратылышы бул деген. Өзүңүздүн жеке ырларыңыз барбы? Ошо менен оокат кылабыз. Келинчегиңиз тууралуу да айтып берсеңиз. 21 жашымда, 22ге уже чыгып калган кезим болчу. Келинчегим болсо 18 жашта болчу. 4 айга жакындап калды угул болгонубузга. Кут болсун, бешик боңсорбек болсун. Үй бүлөдө мисалы жакшы уул кыздарды тарбиялап, уул үйлөп, мисалы кыз берип, ошондой жакшы тилектерим бар эми үй бүлөдө да. Негизи биздин кыргыз эл аябай мындай мээримдүү эл десем болот. Азапка салган сен болдуң, бой салып алтын өзүңө, боздогон булбул мен болдум, булбулдун алып акылын, боздоткон гүлүм сен болдуң, эй, боздоткон гүлүм сен болдуң. Арыбаңыздар урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студиябызда конокто өзүнүн мукам үндүү ырлары менен социалдык тармактарда, видеолордун алдында көптөгөн жылуу пикирлерди чогулткан Бейшебай Талантбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдик, рахмат. Сиздин видеолоруңуздун алдында көпчүлүк эле сизди колдоп, өзүң ырдап чыксаң жакшы болмок, чоң сахнага деген сыяктуу билдирүүлөрдү калтырып атышат. Өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, канча жаштасыз, сиздердин кулуна Менин аты жөнүм Бейшебай Талантбеков. 1998 жылы Нарын областынын Ат башы районунда Казыбек айылында төрөлүп өскөм. Өзүм 9 класска чейин ошол Казыбек айылында окуп, 9 классты бүтүп, Бишкектеги компьютерный колледждердин биринде программист факультетинде билим алгам 3 жыл. Өзүмдүн кызыккан нерсем бул ыр, чыгармачылык, эл ичинде баягы ырдап жүргөн таланттардын биримин десем болот. Үй бүлөңүздө атаңыз же апаңыз тараптан ырдагандар барбы? Бул өнөр сизге кайчыктан келди? Чоң атам аябай жакшы ырдачу, диапазону бийик, аябай ырдаганын угуп аябай суктанчу элем. Анан өзүмдүн мамам дагы жакшы ырдап калчу, бирок мага көп ырдачу эмес, мындай үйдө жүргөндө баягы ырдап, үй жыйнап аткандарын угуп калып, анан аябай суктанып койчу элем, мамамдын үнү жакшы депчи. Биз мама деп көнгөнбүз, мама деп сүйлөй берейин. Ошол мамамдан дагы, чоң атаман дагы келген талант болсо керек деп ойлойм да. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, чыгармачыл инсандардын үй бүлөдө 4 бир тууганмын. Мен экинчисимин. Менден улуу бир эжем бар, анан 2 карындашым бар. Учурда эмне менен алектенесиз? Мисалы, ырдоо сиздин хоббиңиз катары карайсызбы? Мен ошол бияка шаарга келгенден баштап эле ошол негизи чыгармачылыкка көп кызыгам да. Мектепте окуп жүргөн, мектепке киргенден баштап эле ошол ырга кызыгып эле, ошол кезге чейин баягы ыр менен алектенем көбүнчө. Бош болуп калсам деле жакшы ырлардан жаттап, өзүм баягы ыр чыгарайын деп дагы аракет кылып, кичине ошол нерсе менен алектенип келем. Өзүңүздүн жеке ырларыңыз барбы? Өзүмдүн жок, жеке ырларым жок. Чыгарайын деп мындай бир аракет кылып, ушинтип көрөбүз да эми. Буга чейин мисалы продюсер болоюн сага деп кайрылгандар болдубу? Продюсер болоюн деп кайрылгандар боло элек. Эми болуп калса жакшы эле болот деп ойлойм. Ал эми тоюштарда өзүңүздүн кызматыңызды кээде көрүп каласызбы? Ырдап да. Ооба, туугандардын, тааныштардын тойлоруна барып ырдайбыз чакырганда. Тамада досторубуз бар, алар менен тойдо иштейбиз. Ошо тамада досторум бар, байкелерим бар, ошолор менен тойлорго чыгып ырдап, ошо менен оокат кылабыз. Кандай жанрдагы ырлар жагат, кандай жанрда ырларды ырдаганды жакшы көрөсүз? Мен көбүнчө ошо народный ырларга жакынмын го дейм. Үнүм дагы ошого дал келгендиктенби, элдик ырларды ырдаганды жакшы көрөм. Анан эски ырлар дагы көбүнчө, мисалы эми жаңы ырларды баягы бир угуп, бир 2-3 ыр угуп эле тажап кетебиз го. Эски ырларды баягы жакшы көрүп ырдай берем. Негедир ошо эски ырлар көбүрөөк жагат мага. Анан сөзүнүн мааниси жакшы болсо, ырдын сөзүнүн маанисине карап анан ырдагым келет да. Көбүнчө ырдын сөзүнүн маанисине көңүл бурат экенсиз да. Ооба. Кайсы акындардын, кайсы жазуучулардын ырлары жагат сизге? Мага азыркылардан Акбар байкенин ырлары жагат,
Кубанычбеков. Мурункулардан болсо Дооронбек Садырбаев деген агабыз. Өткөн ошонун кимибизден деген ири жагат. Ошол эми сөздөрү ошол акындардан ошол кишинин ырларынан ырдап жүрөбүз. Азыр элибиз көп эле сиздин баягы ырдаганыңызга кызыгып атпайбы? Биздин студиябызда да анда маектин башында бир ырыңызды аткарып берсеңиз, андан соң маегибизди уланталы. Мен анда жанагы ошо Инстаграмга салган Аскат Четигенов байкенин ырын аткардым. Ошол ырдын бир 2 куплетин ырдап берейин. Ашыккан алтын өзүңө айыкпа зор мен болдум. Арзыган жанды суусатып азапка салган сен болдуң. Бой салып алтын өзүңө боздогон булбул мен болдум. Булбулдун алып акылын боздоткон гүлүм сен болдуң. Боздоткон гүлүм сен болдуң. Көрүнө калса караның көзүмдүн албай каламын. Көксөгөн гүлүм сен болуба көрсөм деп күндү самадым. Ай чүрөк болуп көлдөгү ак көйлөк кийген сен болсоң. Арзышкан түгөйүң болуп акшым карсымал мен консом. Акшым карсымал мен консом. Сонунда айткансыз. Өзүңүз аябай жагымдуу экен. Айтсаңыз, ырлардын баягы сөздөрүнө көбүрөөк маани берем деп калбадыңызбы? Азыркы ырдаган ырыңыз дагы бир викечке арналды беле же буга чейин ырдаган ырларыңыз кандайдыр бир кызга арналган учурлар болду беле? Мен эми ырдаганда сөзүнө маани берип, мисалы ошол акындын мисалы кандай эмеде жазса, кандай акыбалда жатса, мисалы эми ошого элестетип ырдаганга эле аракет кылам. Өзүм болсо үй бүлөлүмүн, үйдө келинчегим бар. Мисалы ырларым болсо келинчегиме арнап ошентип коем, мисалы. Ырдай турган болсо, мисалы. Келинчегим бар деп айтып өтпөдүңүзбү? Келинчегиңиз тууралуу айтып берсеңиз, канча жашыңызда турмуш курдуңуздар, чогуу? Мен 21 жашымда, 22ге уже чыгып калган кезим болчу. 2021 үйлөнгөнбүз. Ошондо мен 22ге уже жаңы чыгып аткан кезим болчу. Келинчегиңиз канча жашта эле? Келинчегим болсо 18 жашта болчу. Келинчегиңиз ат башынын кызы болобу? Келинчегим Көлдүн, Жети Өгүз районунан болот. Кантип таанышып калдыңыздар эле же интернет тармагы аркылуу? Мен ошол 2021-жылы жайында ошо Караколго тойго баргам. Ошол кезде ошол жакта бир Тагайби деген парк бар эле, ошол жакта досум экөөбүз гитара чертип отуруп анан ошол жактан таанышып калганбыз. Келинчегиңиздин аты ким, ортоңуздарда бала барбы? Келинчегимдин аты Нурайым. Ортобузда бир балабыз бар. 3 айдан өтүп 4 айга жакындап калды уулду болгонубузга. Кут болсун, бешик болуңуздар бек болсун. Уулуңуздун дагы сизге окшоп чыгармачылыкка жакын болуп, ырчы болом десе колдойт белеңиз? Колдойм мен. Эч качан чектөө койбойм. Өзүнүн кызыккан, өзүнүн таланты болсо, мен наоборот жардам берем да. Тескерисинче жардам берем. Ал эми социалдык тармактарда кавер сыяктуу болуп ырларды жүктөп атпайсыздарбы? Ошол ырларды атайын табияттын койнуна чогулуп тартып келесиздерби же эс алып жүргөндө эле тартып жүктөп коесузбу? Кээде атайын тартып келген күндөр да болот. Кээде ошо эс алып чыккан кезде учурдан пайдаланып деп тарта түшкөн сүрөттөр, видеолор болот. Ошондой болуп турат. Кээде атайын чыгып тартканга туура келет. Социалдык тармактарда канча жылдан бери өзүңүздүн блогуңузду алып барып келесиз? Өзүңүздү блогер катары көргөзгүңүз келеби? Келечекте, же ырчы катары? Блогер эмес, эми бир жакшы ырлардын аткаруучусу катары көргөзгүм келет эми. Аз да болсо баягы эл ичинде кичине ырларыбыз угулуп, ошентип турса эле биздин сүйүнүчүбүз ошондо да. Мага кызык болуп атат да, сиз чыгармачыл инсан катары кичинекей кезиңизде эмнелерди кыялданчуңуз эле жана ошол кыялыңызга жеткен бир учурлар болду беле? Мен кичинекей кезимде кыялданганым ошо ырчы болсом деген эле кыялым бар болчу негизи. Кенедеги кезимен. Анан мен 9-ту бүтүп келгенде Мураталы Күрөңкеевке келип, экзаменден өтүп, ошол жака тапшырмакчы болуп, ошол жактан экзаменден өтүп, анан бир көйгөйлөр болуп, аяктан да окубай калгам да. Анан компьютеринг колледжде, ошо программист факультетинде
окугам. Кандай тоскоолдуктар болду сиз өзүңүздүн кыялыңызды ашырууга ушул аракет Ал кылсаңыз? жерде эми экзамен тапшырат эмеспи, ошондо ырдап эрип баягы экзаменден өтүп анан окуйсуң болуп аткан, анан дагы бирөөлөр инструмент жетишиң керек, анан андай мындай деп ошентти эле да. Анан мага инструмент жеткенде эле эми кереги жок болчу, мен чындыгында вокалдан сабак алып үнүмдү туураласам деген ниетим бар болчу, анан ошондой ошондой шарттар менен баягы өтпөй калгам да. Ошол окуядан кийин мындай кээ бир адамдар дал ушундай этаптан өткөндө чыралып дагы аракет кылам деген сыяктуу ойлор болот го. Сизде кандай сезимдер болду? Мен ошондо бир аябай ыза болгом да, ошондо бир аябай ыза болуп, эмнеге болбойт эле, мисалы мен вокалдан билим алсам, алып койсом, вокалдан окутуп коюшса болмок деп ошондо кичине ыза болгом. Анан эми буйрган болот деп баягы анда папам экөөбүз келген элек. Анан анда бир айылдан папам экөөбүз бир 5000 сом менен келгенбиз. 5000 сом анда кичине жакшы эле акча болсо керек эле. Эми 2018-жылы келдик да биз. Мен 2000дер менен окугам. 2000дер менен окугам да өзүм 98-мин. Анан 2000дер менен окуп 9-ду бүтүп келгем. Ошондо 2018-жылы келгем да мен. Анан эми буйрган болот бул жерден деле баягы папам айтып, эми компьютердин да заманы болот. Компьютерди да үйрөнүп алсаң жаман эмес, ырды деле ырдай бересиң кийин деп, анан ошо менен компьютердик колледжде окуп калдым. Азыр эмне менен алектиңиз? Өзүңүздүн кесибиңиз менен иштеп атасызбы? Кесип менен иштей алган жокмун. Анткени мен окуп аткан кезде биринчи курсту ошо аяктап калган кезде, экинчи курсту окуп аткан кезде мамашам ооруп калып, айылда жүрүп калдым. Айылда бир 2 жылдай жүрүп калдым ошо менен. Мамашам ошо өтүп кетип, ошо менен да айылда көбүрөөк болуп калдым. Жалгыз бала болгондуктан дагы ошо айылда тура турганым да оң болду да. Анан ошол үчүн окууну дагы аягына чыкпай калдым. 1,5 жыл билим алдым. Ошо менен аягына чыкпай азыр эми ошо бир гана ыр менен эле элдин жакшылыктарында тамада досторубуз менен тойлордо ырдап ошентип эле оокат кылабыз. Айтсаңыз, чыгармачыл инсан болуп, чыгармачылыкка аралашып жатканда кандай тоскоолдуктар болот? Жанагы окууга өтпөй калгандан тышкары, мисалы ырдап атканда сен ырдабай эле койбойсуң деген достор арасында дагы сөздөр болобу? Достордун арасында андай сөз уккан эмесмин, бирок эми билбейм. Мисалы эми интернетте комментарийлерде болушу мүмкүн. Андан көрө ырдагандан көрө ушул жакшы үнүң бар экен, азан айтпайсыңбы, Куран окубайсыңбы деген сөздөр болот. Ал дагы жакшы нерсе, туура эле кабыл алам. Алда койгон кандай кыялдарыңыз бар? Мисалы дагы кандай нерселерди кыялданасыз? Эми алдыда кыялдарым эми үй бүлөдө деле, чыгармачылыкта деле, үй бүлөдө мисалы жакшы уул кыздарды тарбиялап, ошол мисалы уул кыздарды ошо жакшы тарбиялап, уул үйлөп, мисалы кыз берип, ошондой жакшы тилектерим бар эми үй бүлөдө да. Чыгармачылыкта болсо эми укмуш ырчы болбосок дагы баягы кичине болсо дагы жакшыларды жакшы аткарып, ошо элдин алкышына татсак деген ойдомун. Ошондой тилектерим бар. Анда эмесе биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн мукам үнүңүз менен дагы бир чыгармаңызды аткарып бербейсизби? Кичине шаңдыраак аткарып берейин, анда Бекбор Биев агабыздын Сабыле деген ырын ырдап берейин. Эс алып 5 таш таластан, кел атып жолдон адашкам, тагдырлар болуп кайчылаш, жолукту мага тараздан. Керемет көзү дедим, дароо эле өзү дедим, сүйлөсө көкөлөтөт көңүлүм да, бал ширин сөзү дедим, казак кыз аты Сабыле, мойнунда калы бар эле, ак окшош кызды таппай жүрөм, тандап так эле, күлгөнү көркөм жаз эле, мүнөзү жибек наз эле,
айтор бир башка өзгөчө бир жан эле сау эле. Саламатсыз. Айтсаңыз, Шабий мырза, мисалы биз сизди интервьюга чакырганга чейин башка жерге да барып келиптирсиз. Анан ушундай интервьюларга чакырганда же сизди колдоп комментарийлер жазып калышканда көңүлүңүз көтөрүлүп калабы, дагы ошол ырчылыкты дагы да өнүп турсам деген сыяктуу ойлор болуп. Ооба, көңүлүм көтөрүлөт. Негизи биздин кыргыз эл аябай мындай мээримдүү эл десем болот. Биздин элибиз аябай жакшы эл, жакшы сөздөрүн жазышат. Өзүмдүн личный баракчама дагы көп баягы запростор келип калат, аябай жакшы сөздөрүн жазып, дагы улан күтөбүз, сени колдойбуз деген жакшы сөздөрүн угуп, өзүмчө толкунданып, эми чыгармачылыкка дагы шык берет десем болот да. Айтсаңыз, сиздикиндей сунууну айрым адамдар көтөрүп, сизге окшоп эл алдына чыгып өзүнүн өнөрүн көргөзүшөт. Ал эми айрымдары эми менин колумдан эч нерсе келбейт да деген сыяктуу кылып өздөрүн четтетип калышат да. Анан деги эле ушул сыноону көтөрө албай же болбосо башкача көз караш менен караган адамдарга эмне деп шык бере алат элеңиз, эмне деп айта алат элеңиз, өзүңүздүн кепке келишиңизди айтып өтсөңүз. Мен ойлойм, мисалы өзүңдүн жашооңду өзүң курбасаң, сенин жашооңду эч ким куруп бербейт да. Аракет кылганым дагы өзүм үчүн, эсле кылбай койсом да өзүм үчүн да. Анан жакшы жашоо үчүн ар дайым тырышып аракет кылганга даярмын. Эми баягы ушундай деп эле баягы мындай адам өзүн таштап салбаш керек да. Бүгүнкү күн менен эле бүтпөйт, мисалы эртең дагы күн бар дегендей. Эми жакшы жашап өтүш керек. Бир келген жашоону жаркылдап жүргөнгө эле баягы адам өзүн таштабай алдыга умтулуп гана туруш керек, ошол нерсе жакшы жашоо калып барат. Бүгүнкү аракетиң эртеңки келечегиң деген нерсе. Сиздин ушинтип жашооңузду башкача көз караш менен карап жашаганыңыз мага аябай жакты да. Анан айрымдар айтышат, дарыгерлердин бири мүчүлүштүгүнөн улам ушундай тагдырга туш болуп калдым деген сыяктуучу. Айрымдар эми бул меники тубаса деген сыяктуу. Сиздикинде кандай болду эле? Меники ошо төрөлгөндө эле, негизи тубаса меники. Үйдө бизде мисалы мендей эч ким жок, мисалы. Эжем жакшынакай, биз туугандарым бүт татынакай. Эми Кудайдын жаратылышы бул деген. Ал эч ким четке кага албайт. Кудайдын берген сыноосу да, муну да көтөрө билиш керек. Нааразы болсоң, анда Кудай мисалы мындан да жаман нерсени берсе эмне кыласың деген нерселер болот да. Ошон үчүн шүгүр кылып эле Кудай кандай жашоо берсе, ошол жашоону татыктуу жашаганга аракет кылыш керек. Кудайда сыноону көтөрө алган адамга берет деп коет го. Айтсаңыз, кандай хоббилериңиз бар? Бош убактыңызда эмне кылганды жактырасыз? Бош убакта негизи футбол, топко негизи топ ойногонду жакшы көрөм. Анан топту дагы мындай баягы жерге түшүрбөй, мындай эметип, ээлеп баягы ойногонду жакшы негизи билем да. Ошол топко дагы шыктуумун. Анан шахмат жакшы ойнойм. Ошол. Досторуңуз менен, жора жолдошторуңуз менен барып топ шахмат ойноп турасыздарбы? Дос балдарым көбү шахмат ойнобойт негизи. Шахматты кээ бир баягы кызыккандары болот. Ошолор менен мисалы айылда мектепте окуп жүргөндө чоң атам менен ойночу элем. Мектептен келип эле түштө мектептен келип эле чоң атама барып шахмат ойночу элек. Чоң атам үйрөткөн десем болот да. Анан кийин күндө ойной берип ошол атам менен, анан тиги мектептен дагы жакшы баягы олимпиадалар болот шахматтан, ошо райондорго барып местолорду алып, аягында чоң атабызды утуп алып, ошондой нерселер болгон да. Райондо да орундарды алып калгам деп эдиңизби? Кандай орундарды алып келчүңүз эле? Кандай сыйлыктар, мисалы эсте каларлык бир таасирленткен сыйлык болду беле? Бир эки жолу барып, экинчи, үчүнчү орунду алып келгем. Ошол да жаш таланттарга барып ырдачубуз, шахматка барчубуз. Ошондой нерселер менен кызыктуу болчу да мектепте. Айтсаңыз, сиздин жашооңузга ким мотивация берип, ким сизге дем күч берип турат? Дем күч берип турган биринчи ошо атам десем болот. Папа дейм, мен папа деп көнүп калгам кene дегиз, мен папа дей берейин. Папам дем күч берип турат, мисалы. Ал папам биздин таянар тобубуз. Мисалы чыгармачылыкка ошол мисалы бирден бир мисалы чоң сахнага чыгып ырдаган убактарым болгон да. Ошого папам түрткү болгон, мисалы. Папам ошого аралаштырып,
ушул деңгээлге алып келген десем болот да. Түрткү бергенен бир туугандарым, ата энем, ошо үйдө келинчегим түрткү берип турушат. Анан ушундай кыргыз элим истерде болгон адамдар ушу чыгармачылыгыма түрткү берип ышык берип турушат. Балаңыздан бери эле чыгармачылыкка жакын инсан экенсиз, анан бир кызыктуу окуялар болду беле? Мисалы, айылда жүргөндө. Мен окуп жүргөндө мектептен аябай каччумун да. Анткени айылда кичирээк кезде баягы эшек минип чоңойдук да. Анан эшек минип эле баягы сабактан көп калган убактар болгон. Анан менин класс жетекчим Кенже деген эжекем, ал менин кошунам болот. Мен ошол биринчи мугалим ошо Кенже эжекебиз да, анан сабакка анан ал эжекебиз мени үйүнөн кетип баратып анан мектепке жетелей кетчү да, барбай коесуң деп. Анан мен үйдө да мисалы эрке да болсом керек эле ошондо сабакка барбайм деп үйдү айланып качып, мамам тиги сабакка барасың деп ошентип анан үйдү айланып качып жүргөн кезинде тиги Кенже эжем келип анан жетелеп кетчү да. Анан сабактан көп качып эле эшек минип жүрүп алчумун. Анан кой кайтарчумун, мисалы эшек минип алыпчы. Анан бир күндөрү сабакка барбай калдым. Анан Кенже эже келатыптыр, мен үй жакта эшек минип жүргөм, анда да балдар менен ойноп, анан тиги Кенже эжебизди алыстан көрүп, анан тиги эшегимди бастырып тиги жакшынып калайын десем эшегим баспай калып, анан класс жетекчим ошо эжеме кармалып калган күнүм эстеп алып кээде ошентип күлүп калам. Ошол эсимде калыптыр. Бүгүнкү берген маегиңизге ыраазылык билдиребиз. Чыгармачылыкка ийгиликтерди каалайбыз сизге. Буюрса чоң сахналарда элдин жүрөгүнөн төнөк тапкан ырчылардын бири болуп жүрө бериңиз. Алда дагы сизден жагымдуу чыгармаларды күтөбүз. Буюрса биздин көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз болсо айтып өтсөңүз болот. Элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, аманчылык болсун, ыр болсун дайыма. Ырдап элдин кызматында ошо ырыбыз менен таанылып жүрө берели.